Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Наяз Ашматов. Индия өкмөтү Кашмирдин Индия көзөмөлдөгүн аймагын атайын макамынан ажыраткандан кийин аймак коочулонуп калды. Иранга болгон кысым. Америка кайрадан санкция киргизгенден бери 1 жыл өттү. Санкциялар тургундарга кандай таасир этип жатат? Индия өкмөтү Кашмирдин Индия көзөмөлдөгүн аймагынан атайын макамын алып салгандан кийин аймак коочулонуп калды. Ал макамга ылайык бул аймак автономдук укукка ээ болуп келген. Телефон байланышы жана интернет үзгүлтүккө учурап, миңдеген аскерлер бош көчөлөрдү көзөмөлдөдү. Бүгүн Индия парламентинин төмөнкү палатасы кечээ жогорку палата жактырган чечимди талкуулап жатат. Гималай аймагында жайгашкан Кашмир өрөөнү Индия менен Пакистанга тиешелүү. Бирок ар бир тарап анын бир бөлүгүн гана көзөмөлдөйт. Индия тарапта көптөн бери сепаратисттер демонстрацияларды уюштуруп, алардын учурунда миңдеген адамдар көз жумду. Мына сырткары Кашмир калктын көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн жалгыз штат. Индия өкмөтүнүн мындай чечиминен кийин индиялыктар штаттан сыртка чыгып, кыймылсыз мүлк сатып алып, ал жерге жайгаша албайт. Өкмөт инвестициялык жана экономикалык өнүгүүгө багыт бергенин айтууда. Аймактын айрым тургундардын үнүн угуп көрөлү. 370 жана 35 аттуу беренелердин алынып салынышы туура болду. Кандайдыр бир жаңы нерсе башталганда ар дайым эле оорчулуктар боло берет. Бул чечим туурабы же жокпу, мен аны билбейм. Бул өкмөттүк деңгээлде чечилип жатат. Бирок натыйжада жөнөкөй эл жапа тартат. Экзамендерди убагында тапшыра албай калсак эмне болот? Кандай болгон күнү бүткүл өрөөн кыйналат. Нарендра Модинин өкмөтү тарыхый кадамга барып жатат. Модинин өкмөтү 370 жана 35 аттуу беренелерди алып салып, өлкөбүзгө ири белек тартуулады. Бул жашоодо мындай окуя болот деп ойлогон эмесмин. Бирок пакистандыктар ага кыжырданууда. Өкмөт Индиянын чечимин кескин айыптап чыккандан кийин кечээ Пакистанда нааразылык акциялары өттү. Акция катышуучулары Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин сүрөтүн өрттөштү. Билдирүүдө Пакистандын тышкы иштер министри Индиянын мыйзамсыз аракеттерине каршы чаралар көрүлөрүн айтты. Мындан мурдараак Делиден кабарчу Рахул Тандон жаңы маалыматтарды жөнөткөн. Дүкөндөрдө болобу, унаада болобу, бардык жерде Кашмир тууралуу сөз болуп жатат. Индиянын ички иштер министри Амит Шах парламенттин төмөнкү палатасында билдирүү жасап, Индия өкмөтү Кашмир тууралуу тартыштын динамикасын өзгөртүү эмне үчүн тарыхый кадам болгонун кайрадан баса белгиледи. Өкмөт Индия көзөмөлдөгөн Кашмирдин тургундарын өлкөгө кошоорун айтып жаткан чакта, биз алардын ой пикирин уга албай жатабыз. Интернет өчүрүлгөн, телефондор иштебей жатат, мектептер жабык. BBC хинди кызматындагы кесиптештерим алардын бир кабарчысы менен сүйлөшсө, көчөлөрдө эч ким жок деп айтыптыр. Индия өкмөтүнүн сынчылары дал ошол маселени айтууда. Эгер мындай чара Кашмирге тынчтыкты орнотсо, анда эмнеге Кашмирдин лидерлери үй камагына алынды? Эмне үчүн миллиондогон адамдар жашаган өрөөндүн тургундарынын үнүн укпай жатабыз? Индия өкмөтү Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагын атайын макамынан ажыратты. Бул жана башка урчундуу кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Иранын президенти эгер АКШ Тегеранга каршы санкцияларын алса, сүйлөшүүгө бараарын билдирди. Мындан сырткары президент Роухани азык-түлүк жана дары-дармекти импорттоого тыюу салып, экономикалык терроризмге барды деп Вашингтонду айыптады. 1 жыл мурун президент Трамп эл аралык өзөктүк келишимден чыгып, жаңы санкцияларды жарыялаган эле. Кошмо Штаттары анын чектөөлөрү өкмөткө гана багытталганын айтууда. Ага карабай санкциялар ирандыктардын күнүмдүк турмушуна таасир этүүдө. Бул буюмдар Иранга тагылган санкциялар тууралуу эмнени айтат? Дары-дармектерден баштайлы. Дары-дармектерди табуу жана сатып алуу татаал жана кымбат болуп калды. Санкциялардын дары-дармектерге тиешеси болбошу керек эле. Бирок айрым компаниялар АКШны колдоп, Иранга продукциясын сатпай койду.
Ошентип миңдеген адамдардын өмүрү тобокелге туш болууда. Рак, эпилепсия жана хемофилия илдеттери менен ооругандар дарылана албай калды. Иран бул дарыларды өзү да жасай албайт. Себеби алардын негизги кошулмаларын импорттоо татаал. Вашингтон буга туура эмес тейлөө жана коррупция күнөөлүү деп айтууда. Учактар. Ирандын учактары абдан эскирген. Айрым ирандыктар аларды учкан табыттар деп атап коюшат. Соңку 25 жылдын ичинде ирандык учак кырсыктарында 2000 киши көз жумду. Иран 40 жылдан бери учактарын жаңыла албай кыйналып келүүдө. Эмнеге? Анткени 1979 жылы АКШнын Тегерандагы элчилигине болгон барымтага алуудан кийин санкциялар киргизилген. Көп өтпөй АКШ өзөктүк куралына байланыштуу Иранга кеңири санкцияларды таккан. Бирок 2015 жылы эл аралык келишимдин негизинде Иран өзөктүк программасын жеңилдеткен. Boeing менен Airbus Иранга 200 учак сатууга макул болгон. Бирок андан 3 жыл өтүп, президент Трамп келишимди бузар алдында болгону бир нече эле учак берилген. Иранда ак кагаз менен сыя да жетишсиз. АКШ өзөктүк келишимден чыккандан кийин импортталган кагаздын баасы 3 эсеге өстү. Гезит жана китеп чыгарган басмаканалар кыйналды. Абройлуу басмаканалардын гезиттери кыйла жукараак чыга баштады. Иранда сөз эркиндигине карата көп чектөөлөр болгондуктан журналисттер жана басып чыгаруучулар учурдагы абалда өкмөттү да жоопко тартуу оор болгонун айтат. 1 килограмм эттин баасы өстү. 1 килограмм эттин баасы мурда $10 болуп келген болсо, санкциялар киргенден бери 2 эсе өстү. Санкциялардын айынан азык-түлүктүн импорттолушу да оорчулукка кептелди. Көп адамдар эт жебей калды. Тегеранда жалпы кафе ресторандардын 1/4 бөлүгү жабылды. 1980 жылкы Иран-Ирак согушунан бери биринчи жолу дүкөндөрдө тамак аш рацион менен сатылып калды. Ирандыктар такси чакыруу жана тамак аш жеткирүүгө тиркемелерди колдонуп келишет. Бирок Uber сыяктуу чет элдик уюмдар Иранда иштебегендиктен ирандык инженерлер Snap сыяктуу өздөрүнүн жергиликтүү тиркемелерин жасаган. Бирок бул жергиликтүү тиркемелерди iPhone колдонуучулары жүктөй албайт. Себеби Apple компаниясы санкциялар коюлган өлкөлөрдүн тиркемелерин колдобойт. Тегеран менен Вашингтон санкциялар тагылганына бири-бирин күнөөлөп келет. Ал ортодо карапайым ирандыктар жапа чегүүдө. Кыргызстандык эмгек мигранттардын негизги көйгөйү жумуш берүүчү тарап менен эмгек келишимин түзбөгөнү. Мигранттар айлыгын албай алданып, сот жообуна тартылган учурлар болот. Чет жакта жүргөн кыргыз жарандардын эмгек укуктары корголобу? Бул суроону Кыргызстандагы профсоюздар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдияр Карачаловго узаттык. Кыскача айтканда, жетишерлик деңгээлде болбой жатат. Не дегенде, расмий түрдө миграциялык каттоодо 710-740 миң жараныбыз бар. Анын ичинен 640 миң Россия Федерациясында. Статистиканы карасак, биздин жарандар мамлекеттик эмгек кызматына 2010 жылдын 1-чи кварталында 1108 кайрылуу бар. Анын ичинен 255 ашык кайрылууларда биздин жарандарга 45 миллион сомдон ашык айлык майына төлөнбөй калган. Бир топ иш-чарадан кийин 12 миллион сому кайтарылган, калган акчасы кайтарылган эмес. Биздин жарандар чоң суммадагы айлык майнасын албай алгандыгы, эмгек келишимин түзбөй эле барып иштегени, бир белгисиз ортомчулар аркылуу иштегени, биздин Кыргызстандын жана башка биздин жарандарды мигрант катары кабыл алып жаткан мамлекеттер менен тиешелүү деңгээлде алардын укуктарын коргоо механизмдери толук иштелип чыкпагандыгынын белгиси. Кыргыз өкмөтү мигранттарды колдоо саясатын жүргүзүүгө умтулат. Ал канчалык жигердүү? Ажообуз жактан чыккан демилге бул Мекен Карт долбоору жогорку кеңештен биринчи окуудан өткөн. Ал Мекен Карт долбоорунун негизинде биздин жарандар атайын өзгөчө статус алат. Ал жактан Кыргызстанга келгенде бөлөк мамлекеттин жараны болсо дагы билим берүү, медицина тармагында кызматтарды алууга укугу болот. Бул жакка инвестиция киргизгенге да укугу болот. Бирок юридикалык жагынан карасак, эл аралык эмгек уюмунун атайын мигранттар боюнча 2 конвенциясы бар. 98 жана 143 жана Бириккен Улуттар уюмунун мигранттарды жана алардын үй бүлөсүн коргоо конвенциялары бар.
ал конвенцияларды Кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы кабыл алган, ратификацияланган, бирок тилекке каршы Орусия Федерациясы жана башка чоң биздин мигранттарды кабыл алган мамлекеттердин бири дагы кабыл алган эмес. Менин оюмча биздин мамлекет башка мамлекеттер менен биргеликте ушул конвенцияларды ратификация кылуу багытында дагы иш алып барыш керек. Не дегенде ал конвенциялар кабыл алынып калса, мисалы Россия Федерациясы бир топ нормалар боюнча милдет алып калат. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытай Гонконгдогу демонстранттарга борбордук өкмөт кубаттуу экенин түшүнбөй жатасыңар деп эскертти. Өкмөт өкүлү нааразылык акциялары Гонконгдун келечегини жана стабилдүүлүгүнө көлөкө түшүрдү деп билдирди. 2 ай мурда демократияны жактаган акциялар башталгандан бери кечээ эң көп 148 адам кармалды. Азиянын биржаларында акциялардын баасы кескин түшүп кетип, эми кайра калыбына келе баштады. Инвесторлор Кошмо Штаттары менен Кытайдын ортосундагы соода согушу абалдоого бетер ырбатабы деп кабатыр болгон. Өзгөрүүлөр АКШ Кытайды валютасын атайын түшүрүп жатат деп айыптагандан кийин орун алууда. Бейжин соңку 10 жылда биринчи ирет 7 юанды 1 долларга теңеп төмөндөтүүгө жол берди. АКШнын мурунку президенти Барак Обама лидерлердин коркунуч же расизмди адат кылган сөздөрүн четке кагууга чакырды. Буга чейин учурдагы өкмөттүн каршылаштары президент Дональд Трамптын расизм тууралуу айткандары кол салууларга шыкак болду деп айтышкан. Трамп расист экенин мойнуна алган жок. Өткөн дем алыш күндөрү Огайода жана Техаста болгон куралдуу кол салууда 30дан ашуун адам көз жумган. Орусия өрт өчүрүүчүлөр түн бою курал сакталган кампадагы өрттү өчүрүү үчүн зооттолуналарды колдонуп аймакка роботторду жибергенден кийин Сибирь аймагынын батышындагы айылдын тургундарына үйлөрүнө барбай турууну эскертишти. Красноярск шаарына жакын жерде курал сакталган кампа жайгашкан Каменка айылынан 16 миңдей адам көчүрүлдү. Шотландиядагы Глазго университетинин окумуштуулары вискини айырмалай алган жасалма тил ойлоп табышты. Аталган каражат виски жасалмабы же жокпу аныктай алат. Мына сыткары ал вискиге канча жыл болгонун да дээрлик туура айтат экен. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак. Футбол. Арсенал коргоочусу Лоран Касселини биринчи лигадагы Бордо клубуна 5,6 миллион долларга берүүгө макул болду. 33 жаштагы борбордук коргоочу медициналык жардам алууда. Ал премьер лигадагы клубда 9 жыл ойногондон кийин Францияга кайтууну көздөдү. Анын дагы 1 жыл убактысы калганына карабай, аксыз которууну сурап, сезон алдындагы турдан баш тартты. Польшада өткөн вело жарышында 22 жаштагы бельгиялык жарышчы Бьорк Ламбрехт кырсыкка кабылып көз жумду. Ламбрехт соңку 3-чү баскычтан 100 километрдей алыстыкта кырсыкка учурган. Аны ошол жерден учакка салып ооруканага алып барышкан. Спортчу ооруканада каза болду. Ламбрехт жогорку деңгээлдеги профессионал велоспортчулар менен экинчи сезондо жарышып жаткан жана Бельгиянын алдыңкы спортчуларынын бири болгон. Англия чемпиондор лигасынын курамындагы Дерби Каунти мурунку Англия курама командасынын капитаны Уэйн Руни менен келишимге кол койду. Манчестер Юнайтеддин жана Англия курама командасынын эң көп гол киргизип рекорд койгон оюнчусу Руни январда дербиге кошулат. Руни АКШнын DC United клубунан үйүнө Англияга кайтып келе жатат. Берүүбүздүн аягында дээрлик туура эмес жолго учкан көгүчкөн тууралуу. Бул кичинекей канаттууну Бразилиядагы абактын кызматкерлери кармап алышкан. Ал жөн гана учуп жүргөндөй көрүнгөнү менен анын баштагы баңгизатты аткечилик менен ташууга колдонулган. Аны текшерип көрүшкөндө баштыгында эч нерсе жок экен. Мындай кылмышка шектүү канаттуу өз жолун улантуу үчүн кое берилди деп үмүт кылып туралы. Берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Аяз Ташматов. Саламаттаңыздар.